Казакстанда залкар жазуучу Бердибек Сокпокбаевдин 100 жылдыгы кеңири белгиленип жатат. Казак балдар адабиятынын классигинин мааракеси ЮНЕСКОнун эскерүү даталарынын календарына киргизилген. Маданий иш-чаралар бүткүл өлкө боюнча өтөт. Астана шаарындагы балдар китепканасында Бердибек Сокпокбаевдин чыгармаларына арналган адабий кече жана эмгегинин көргөзмөсү уюштурулду. Жазуучунун чыгармалары менен казак окурмандын бир эле эмес, бир нече мууну өскөн. Анын балдардын жан дүйнөсү сыяктуу өзгөчө жазуу манерасы жаш китеп сүйүүчүлөрдү гана эмес, улуу муундагы коомчулук да дароо өзүнө тартып алат. Бердибекти тек гана балдар адабиятынын Бердибекти балдар адабиятынын классиги деген чөйрөгө кысып койгон сыяктуубуз. Ал жалпы казак адабиятынын классиги экендигине шек жок. Анткени карыядан тартып эмгектеген балага чейин чыгармалары түшүнүктүү. Кәриден эмгектеген балага дейин чыгармасы түшүнүктүү. Дүние жүзү сонун 70 элинде 70 өлкөдө Бердибек Сокпокбаевдин чыгармаларын окуп жатышат. Жаңы чыккан китептер бир нече тилге которулган. Ошондо бала аркылуу элибизди, адабиятыбызды таанып калышат. Сонда солар бала аркылуу биздин калкымызды таанып жатыр, биздин адабиятыбызды таанып жатыр.